Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы бүгүнкү чалышта. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 2 окуучу асынып өз жанын кыйышты. Бишкекте ишкердин бизнесин рейдерлик жолу менен тартып алуу үчүн анын унаасына маңзат таштаган 2 милиционер кармалды. Айылдарга 205 миллион доллар инвестиция бөлүнүүдө, бирок ал карапайым калктын жашоо турмушун жакшы талабы. Аталган долбоор парламентте сынга кабылды. Кыргызстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында өтөт. Жалал Абад облусунун Аксы районунда бир окуучу бала жана Ташкөмүр шаарында бир окуучу кыз асынып алды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган облустун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев билдирди. Ал ырастаганда 2 өспүрүм тең 15 жашта болгон. Аксыдагы окуя 9-октябрда, Ташкөмүрдө окуя 11-октябрда катталган. Баштапкы тергөө маалыматтары ырастагандай, окуучу бала межекеси мектепте телефон көтөрүп жүргөн үчүн урушуп койгондон кийин барып өз өмүрүнө кол салган. Кыздын суицидке барганын себеби азырынча белгисиз. Ал асынарда апа мени кечир деген кат таштап кеткен. Өспүрүмдөрдүн сөөгүнөн зордук зомбулуктун белгилери аныкталган эмес. 2 факт боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилген. Окуучулардын ата-энелери эч кимге доосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткандан кийин иликтөө иштери токтотулган. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 1 түрмөдөн 19 жылга соттолгон 31 жаштагы жаран качууга аракет кылган. Түрмөнүн күзөтчүлөрү курал колдонуп, соттолгон адамга 2 жолу ок тийип, ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы маалымдады. Качууга аракет кылган кишиге медициналык жардам көрсөтүлүп, ден соолугу канааттандырарлык экенин маалымдашты. Окуя кечээ эртең менен болгон. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери башталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте ишкердин бизнесин рейдерлик жолу менен тартып алууга шарт түзүүгө тиешеси бар деген шек менен милициянын 2 кызматкери кармалганын кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, алар ишкердин машинеси мурдагы жубайы менен сүйлөшүп алып, 32 грамм маңзат таштап коюп колго түшүргөн. Ишкерге карата куугунтук уюштурулган. Окуя быйыл февраль айында болгон. Кармалган милиция кызматкерлери Ички иштер министрлигинин баңги-заттарын мыйзамсыз жүгүртүү кызматынын Бишкек шаар боюнча башкармалыгынын кызматкерлери экени аныкталды. Экөө тең номер 1 тергөө абагына камалды. Айта кетсек, күч түзүмдөрүндөгү паракорлукту жоюу маселеси былтыркы жылы 8 февралда Коопсуздук кеңешинде президент Сооронбай Жээнбеков катышкан жыйынында көтөрүлгөн. Анда ички иштер органдары 2 жылда 65 000 кылмыш иш козгосо, 30% гана сотко өткөнү, ал эми сотко жиберилген иштердин 44% гана боюнча айыпталуучулар кылмыш жообунан бошотулганы айтылган. Ош шаарындагы Акбура дарыясынын жээктей салынган 400-гө жакын курулуш мыйзамсыз деп табылган. Тийиштүү мыйзамга ылайык курулуштар агын судан 50 метр алыс болуусу шарт. Бирок шаардын ичинде дарыянын үстүнө салынган тамактануучу жайлар 10дон ашуун. Ал эми аны жээктей курулгандары бир нече жүздөп саналат. Мындан улам шаардык бийлик талапка жооп бербеген жана мыйзамга баш ийбей курулуш жүргүзгөндөргө чара көрүлөрү маалым болду. Бүгүнкү күндө айрым объекттердин иши сотко өткөрүлгөн. Ош шаарындагы Акбура дарыясы көпчүлүккө белгилүү. Бирок дал ушул шаардын тең ортосунан агып өткөн сууну жээктей түрдүү имараттар салынган. Алардын кайсынысы кандай негизде курулгандыгы мурунку калаа башчылары тарабынан анчейин деле көзөмөлдөнгөн эмес. Мындан улам бүгүнкү күндө дарыя жээгинде мыйзамсыз дээлген курулуштардын саны 400гө чукулдаган. Ош шаарынын аймагынан өткөн Акбуранын 2 тарап жээгиндеги бардык курулуш жер тилкелери. Бул жерде ошо Ош шаардык прокуратурасынын сунушунда көрсөтүлгөндөй, каттарында көрсөтүлгөндөй өзү тактоо иштеринде, текшерүү иштеринде 806 объект бар. Анын 391 объектиси, жер тилкеси мыйзамсыз токтом берилип кеткен деген тыянак менен биз ошо токтомду, бул деген сөз баягы Ош шаарынын Акбура кирген менен чыккан жагына чейинки Ош шаарынан агып өткөн Акбуранын 2 жээги. Бүт бардык жээктери. Мунун ичинде жанагы Ош шаарынын үстүндөгү Озгур тарап, этегиндеги ХБК тарап бүт
кыскасы ош шаарынан агып өткөн эки жээгиндеги объектилер болуп эсептелет. Бирок курулуштун ээлери мыйзамсыз деп айтылып жаткан чечимдерге макул эмес. Дарыянын жээгине эмес, суу үстүнө тамактануучу жай салган ишкерлердин бирине кайрылдык. Анын түптөлүшүнө кала бийлиги өздөрү макулдук бергенин, ал тургай мамлекеттик акты кагаздары бар экенин айтышууда. Биздин бул ишкананын документтердин бардыгы дайын, кызыл китептери бар, уруксат берилген мэриядан. Бул жердеги жителдерден, башка бүт бул жерде иштегендердин, ЖКО эмне дейт, ошолордун баарынан уруксат алынган. Азыр биздин жетекчибиздин жоктугуна байланыштуу документтер менен азыр көрсөтө албайм, бирок кайсыл убакка, кайсыл жерге десеңиздер алып барып көрсөтүп тактап беребиз. Ак Буура суусуна салынган курулуштар боюнча биз сурамжылоо иретинде айрымдарына кайрылдык. Бирок көпчүлүгү бул багытта жооп берүүдөн баш тартып, кээлери жетекчисинин жоктугун айтып тим болушту. Жоқ, gelmiş gelmez nomirim benim. Yaplaşmadım, söyleşmedim. Hayır, oturup administratörle. Sağ olun, yaraklı. Söylemiş yapacağız. Ola, bu yedek var. Şu yer tartılsın деген документиме бар. Bu деген телеканал. Siz kimsiz? Siz bizim surattan. Kimsiz? Sizin surattan var da. Siz administratorsunuz bu? Administratör mesmi. Ошо администраторду чакырып келиң, ошонун сөзүнө жооп беребиз. Ишкерлер маалымдагандай Ак Буура дарыясынын жээгиндеги тилкилердин ичинде жеке менчикке өтүп кеткендери да бар. Эми аларды мамлекетке кайтаруу жагын кала бийлиги караштырууда. Мыйзамсыз курулуштарды тазалоо жумуштары жаңы жылдан кийин башталат. Азырынча долбоорлоо иштери жүргүзүлүүдө. Өзү буга чейин атайын долбоор даярдалып атат азыр бүгүнкү күндө. Мындан негизги эле максат Ак Буура дарыясы мурда кандай болсо ошондой калыбына келтирүү четтерин. Анткени Ак Буура дарыясын балким документ талдуу кылып тосуп алышкан, балким өз алдынча тосуп алган. Бул боюнча азыр прокуратура жана экологик инспекция тийиштүү иштерди алып барып атат. Тагыраак айтканда эскертүүлөр берилип атат. Ош шаарын аралап өткөн Ак Буура дарыясы узундугу 136 чакырымды түзөт. Дарыя жээгинде жалпысынан 800дөн ашуун курулуштар орун алган болсо, анын 400гө жакыны мыйзамсыз деп табылган. Мындан улам андай курулуштарды сүрдүрүү жана баштапкы калыбына келтирүү жумуштары 2020 жылдан башталат. Бактыгүл Мирадилова, Датка Абдан, Адилет Нишанбаев, Нурньюс. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын ишмердүүлүгү боюнча кеңешме өткөрдү. Отурумда өкмөт башчы билим берүү мекемелерин, бала бакчаларды жана ооруканаларды куруудагы көзөмөлдү күчөтүүнү зарылдыгына өзгөчө басым жасады. Муну менен катар премьер-министр архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги менен биргеликте май куюучу станциялардын ишмердүүлүгүнө комплекстүү анализ жүргүзүүнү тапшырды. Өкмөт башкаланын жаркыраган борбордук бөлүгүндөгү май куюучу станцияларды адамдардын ден соолугу үчүн тоо келчиликтерди азайтуу үчүн коопсуз районго көчүрүү демилгесин колдойт. Бул биздин борборубуз үчүн маанилүү деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Ошондой эле өкмөт башчы өлкө жарандарынын кызыкчылыгы үчүн республикадагы мыйзамсыз, уруксатсыз курулган жеке турак жайлардын санын эсепке алууну тапшырды. Ушул тапта Кыргызстандын аймагында коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан $205 миллион 12 долбоор ишке ашырылып жатат. Бул туурасында парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында айтылды. Аталган агенттиктин жетекчисинин айтымында алар таза суу менен камсыз кылуу, айыл чарбасын өнүктүрүү жана элеттиктерди өнүктүрүүгө багытталган. Талкуунун жүрүшүндө бир катар депутаттар агенттиктин кызматын эл баа берип, коррупциялык жоосундардын алдын алуу зарылдыгын белгилешти. Анткени $205 миллион калк турмушун жакшы жагына өзгөртө турган өтө чоң каражат экенин айтышып, анын отчеттуулугу болушу зарыл дешти. 17 жылдан бери Кыргызстандын калкынын канча пайызы жакырчылыктан чыкканы белгисиз. Бул туурасында депутат Аалы Карашев КСДП фракциясынын жыйынында билдирди. Ал коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги 2003 жылы түзүлгөнүн айтып, бул жылдар аралыгында жарандардын жашоосун жакшыртуу үчүн донорлордон $156 миллион келгенин эске салды. Мына караңызчы, азыр момундай даярдык болбойт. Кийин келгенде мына жаныңызда 15 киши эришип келипсиңер, булар менен так жооп бере турган болуш керек. Анан келечекте мүмкүн да ишешемкович, мүмкүн бир фракциянын сунушу катары рекомендация берсекпи, ушул Аристин башкаруу
системасын мүмкін кішкене бір жаңылашымыз керек. Сіздерде жаңа байқоочу кеңеш бар да, байқоочу кеңешке отчетты беріп қойсыңар. Байқоочу кеңештер уже мындай мурдагыдай башындагыдай катуу бир мындай действенный болбой калды деп айтат элем да. Депутат Төрөбай Зулпукаров болсо калкты жакырчылыктан чыгаруу дегенде айрым банктар туура эмес пайдаланып долбоорлорду ратификациялагандан кийин меш таркатып жүрүшөт деди. Ал мештин кереги барбы жокпу анализдеген киши жок дейт. Сиздердин ол жарлыкта көрсөтүлгөн негизги багытыңыздар жакырчылыктан чыгуу, жакырчылыкты жоюу. Канча мамлекетибиздин жараны жакырчылыктан чыкты. Ушул проекттин негизинде канча жоюлду. Барбы мамлекет? Ушул жарлык чыкканда эң биринчи ПСИ-1 деген долбоордо доходоприносящий кичинекей долбоорлор бар эле. Азыркы күндө менде так маалымат жок, канча ишкер ошондо колдонду, анан жакырчылык мындай кагаз түрүндө уруксат этсеңиз берсем болот. Мындай багыттуу эмес, акча келип атат, грант экен деп туруп, биз макул болуп жогорку кеңеш ратификация кылып берип коюп атабыз. Ал эмне үчүн керек? Ошол эгерде мештерди таркатып койсо жакырчылыктан чыгып кетебизби? Ал меш бүгүнкү күндө керек, ошол жерге керек эмеспи? Анализ жок да. Маалыматка ылайык 2001 жылы айылдарды таза суу менен камсыз кылууга дээрлик $1 миллион бөлүнгөн. Анткени менен ушул күнгө чейин таза суу бардык аймактарга жеткен эмес. Маселен, бүгүнкү күнү дагы 584 айылда таза суу таптакыр жок. Бирок таза суу менен камсыз кылуу департаменти бул маселени 2023 жылдын акырына чейин чечүүнү убада кылууда. Анткени менен депутат Иса Өмүркулов буга ишене албай турганын билдирип, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигин донорлор бөлгөн каражаттарды максаттуу пайдаланууга чакырды. Мындай да жооп бербей койсоңор эле болот. Биз эми мен көп жылдан бери билем. Бюджеттин бекитишинде катышам, аткарышында катышам. Одно и то же да. Гранттардын баары тең ошо тешик арган нерсени бүтөмөйгө. Бирок ошого карабастан да, конечно, бүтөш керек, но bir частин ушу бюджета доходный жака бир жумшап койсо, бир экспорт ориентированный бир чоң котогон завод эмес, но бир жылына бир 10-20 миллиондук бир ишкана сала бергенде бүгүн өндүрүш билесиңерде промышленность болмойча жок, бул жок болот да. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги ушул тапта өлкө аймагында $205 миллион 12 долбоорду ишке ашырып жатканын билдирди. Ал таза суу менен камсыздоо, айыл чарбасын өнүктүрүү жана элет коомчулугун өнүктүрүү болуп эсептелет. Жыйында жерлерди трансформациялоо боюнча ыйгарым укуктарды борбордон ажыратууга багытталган мыйзам долбоору иштелип чыгып, мамлекеттик органдарга макулдашуу үчүн жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусундагы 2 күндүк жумуш сапарынын алкагында бүгүн Токтогул КЭСинде болду. Жээнбеков КЭСтеги биринчи фазадагы реабилитациялык жумуштардын бүтүшү менен таанышып, энергетиктер менен жолугушту. КЭСтин биринчи этабын оңдоого Азия өнүктүрүү банкы $15 миллион насыя жана $40 миллион грант бөлгөн. Ага электр кабелдери, трансформаторлор оңдолгон. Учурда Токтогул КЭСин жаңылоо иштери жүрүп жатат. Бул 3 фазага бөлүнүп, жалпы баасы $415 миллион деп эсептелген. Бул каражат Азия өнүктүрүү банкынан жана Евразия өнүктүрүү банкынан насыя иретинде алынган. Мамлекет башчы КЭС менен таанышуу учурунда энергетика тармагындагы бир топ кызматкерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Фаза тең бүткөрдүн натыйжасында Токтогул КЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Бул долбоор Камбарат 2 КЭСинде тете дагы бир жаңы КЭС курулганга барабар болот. Кудай буюрса, КЭСти иштөө мөөнөтү 40 жылга чейин узарат. Урматтуу мекендештерим, белгилекке нерсе Токтогул КЭСин калыбына келтирүү долбоору ишке ашыруунун жүрүшүндө $100 миллион ашык каражат мына үнөмдөлдү. Бул өткөрүлгөн тендерлердин ачык айкын адилет болгонуна, дүйнөлүк гигант компаниялардын атаандаштык менен конкурска катышканы байланыштуу болду. Муну донорлор сатып алуулардын ачык айкындыгын көрсөткөн жакшы мисал катары баалашты. Үнөмдөлгөн каражаттын сметалык баасы $160 миллион түзгөн 3 коргон КЭСинин модернизациялоо жумшого чечим кабыл алынды.
Ошентип токтогул ГЭСин калыбына келтирүү үчүн каралган суммага 2 ГЭС токтогул жана 3 коргон ГЭСтери толук жаңыртылат. Азыр чет элдик жаңылыктар менен тааныштырабыз. АКШ менен Туркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Британия менен Евробиримдик Брексит боюнча жаңы келишимге жетишти. Эгер бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия ушул жылдын 31 октябрында биримдиктеги мүчөлүгүн токтотот. Аргентинада эсин жоготкон эркек поезддин рельсин аялды түртүп салды. Жапонияда өрт чалган аниме студиянын кызматкерлери кайра ишке чыга башташты. Мына ушундай эл аралык кабарлар менен кийинки материалыбыздан таанышасыздар. Буэнос-Айрестеги бекеттердин биринин көзөмөл камерасына жүрүп келе жаткан поезддин рельсине аял кулап кеткен учуру түшүп калган. Аз жерден өлүп кала жаздаган аял поезддин жолуна жанында турган эркек кишинин айынан кулаган. Ал эсин жоготуп жыгылганда капысынан аялды түртүп кеткен. Ошол жерде турган адамдар кулап калган аялга жакындап келе жаткан поездди токтотуп калышкан. Андан соң эки киши рельске секирип түшүп аялга жардам көрсөтүшкөн. Кийин эсин жоготкон киши менен жанындагылар ажалдан алып калган аялды ооруканага алып кетишкен. Ушул жылдын июль айында Жапониядагы Киото аниме студиясы өрттөнүп 33 кызматкер жабыркаган болчу. 18 октябрда анын 27-си кайрадан жумушка чыкты. Бул тууралуу Киото агенттиги жазды. Маалыматка караганда өрт учурунда жаракат алган 4-5 жабырлануучу дале ооруканада дарыланууда. Айта кетсек 18 июлда Киото аниме студиясында өч алгысы келген адам атайын бензин чачып өрттү уюштурган. Анын айынан 36 адам көз жумган. Дагы 33 адам ар кандай жаракат алган. Өрт чыккан учурда студияда 70 жакын адам болгон. Өрт Киото аниме студиясы жайгашкан 3 кабаттуу имараттын баарын каптаган. Аны өчүрүүгө 30 топ тартылган. Өрт 5 саатта араң өчүрүлгөн. Киото аниме студиясы 1981 жылы түзүлгөн. Кио аниме деп кыскартылган анимациялык студия Гаон, Меланхолия Харухи, Судзуми, Кланнат сыяктуу анимелер менен белгилүү. АКШ менен Туркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майкл Пенстин жолугушуусунан кийин басма сөз жыйынында айтылды. Туркиянын чабуулу убактылуу 120 саатка токтотулду. Бул убакытта күрттөрдүн куралдуу кошундары аскердик операция болуп жаткан аймактан чыгып кетиши керек. Белгиленген убакыттан кийин Анкара өз операциясын аягына чыгарат. Пенстин айтымында Вашингтон Анкарага жаңы санкцияларды киргизбейт. Ал эми чабуулдар токтогондон кийин мурунку санкциялар алынып салынышы мүмкүн. Эрдоган менен Пенстин жолугушуусу 2 сааттан ашык созулган. Буга чейин Эрдоган алар менен жолугушпай турганын айтып, бирок кийин кайра планын өзгөрткөн. Түрк президенти АКШнын санкцияларынан коркпой турганын да айткан эле. Айта кетсек 9 октябрдан бери Туркия Сириянын аймагында күрт кошундарына каршы операция жүргүзүп жатат. Түрк бийлиги чек арадан 30 чакырым аралыктагы жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерди күрт террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара террорчу деп эсептеген Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Операция башталгандан бери 120 миңдей киши жер которууга аргасыз болгон. Эрдоган эл аралык коомчулуктун чакырыктарын четке кагып, операция максатына жетерин айтып келатат. Британия менен Евробиримдик Брексит боюнча жаңы келишимге жетишти. Эгерде бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия 31 октябрда шаркеттеги мүчөлүгүн токтотот. Бирок Британ парламентиндеги коалицияга кирген партия азыртадан эле келишимди колдобой турганын ишара кылууда. Лондон менен Брюссель Брексит үчүн берилген убакыт аяктарына 2 жума калганда жаңы келишим боюнча мунаса тапканын жарыялашкан. Айта кетсек, 2016 жылы Британ шайлоочулары Евробиримдиктен чыгууну колдошкон. Лондон менен Брюссельдин ортосунда буга чейинки Брексит келишиминин долбоорун быйыл Британ парламенти бир нече ирет четке каккан. Натыйжада Евро шаркет Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген. Эски келишимде Британия менен Евробиримдик чектешкен жердин же Лондонго баш ийген Түндүк Ирландия аймагы менен Евробиримдиктин мүчөсү Ирландия республикасынын ортосунда чек аранын макамы талаш талкуу жараткан. Лондон менен Брюссель Британия Евробиримдиктен чыккандан кийин да тарыхый жактан байланышы бар Түндүк Ирландия менен Ирландиянын
Британиянын чек арасында жаңы текшерүү пункттары ачылбайт деп макулдашкан. Бирок Брекзит же ажырашуу жараяны ишке ашкандан кийин эки тарап эки башка бажы нормалар менен иштей баштаса, чек арада баары бир кошумча текшерүү жүргүзүүгө туура келет. Тактап айтканда Түндүк Ирландия Евро биримдиктин бирдиктүү рыногунун эрежелери менен иштеп, ошол эле учурда Британиянын бажы аймагынын мүчөсү бойдон кала берет. Эгер Евро биримдиктен Түндүк Ирландияга кирген товарлар Британиянын башка аймактарына кетпесе, алардан бажы төлөм алынбайт. Бирок Евро биримдиктин 17 октябрдагы күзгү саммитинин алдында макулдашылган бул келишим Британиянын жана Евро биримдиктин парламенттери жактыргандан кийин гана күчүнө кирет. Лондондогу айрым саясатчылар аны азыртадан эле сындай башташты. Кыргызстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүнүн графигин жарыялады. Ага ылайык шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө 560 миллион сом талап кылынат. Азыркы 6-чакырылыштагы парламент 2015 жылдын октябрында шайланган. 120 орунга 6 партия өтүп, КСДП фракциясына 38 мандат, Республикада журт 28, Кыргызстанга 18, Өнүгүү прогресске 13, Бир Болуу 12 жана Ата Мекенге 11 орун берилген. Кыргыз өкмөтү Ооганстандагы Кичи жана Улуу Памир аймагында жашаган этникалык кыргыздарга жардам берди. Гуманитардык экспедиция памирлик кыргыздарга азык-түлүк, жылуу кийим-кече, жылытуу мештери, дары-дармек, медициналык буюмдар жана жашоого керектелүүчү товарлар жеткирилген. Бул үчүн өкмөт 5 миллион сом бөлгөн. Жалпы жүктүн салмагы 70 тоннаны түздү. Экспедиция курамындагы дарыгерлер элди медициналык кароодон өткөрүп, төрөт кабыл алып жана катуу ооруп жаткандарга шашылыш жардамдарды көрсөтүштү. Мындан тышкары экспедициянын мүчөлөрү Кичи жана Улуу Памирдин тургундарынын балдарына Кыргызстанда билим берүү маселесин талкуулашты. Кыргыз тарап бул маселеге жардам берүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Памирлик кыргыздар колдоо көрсөткөнү жана берген жардам үчүн кыргыз бийлигине жана элине ыраазычылыктарын билдиришти. Эл аралык футбол федерациясынын президенти Жани Инфантино жакын арада Кыргызстанга келүү ниетин билдиргенин өлкөнүн футбол федерациясынын маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандагы футбол уюмунун башчысы Канатбек Маматов Монголиядан FIFA президенти Жани Инфантино менен жолукту. Белгилей кетсек, улуттук команда Улан-Батырда Монголиянын футболчулары менен беттешип 2-1 эсебинде жеңишке жеткен. Жетекчилер мындан аркы кызматташуунун жолдорун талкуулап, FIFA башчысы Кыргызстанда футбол өнүгүп жатканын белгилеген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеры өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сотковой кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.